Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улам Примов мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин киргизгенден бери эл оозунан түшпөй келишет. Ошондон улам Жогорку Кеңештин сайтынан парламенттин төрагасынын ишмердүүлүгү менен таанышып көрүүнү чечтик. Сайтты ачканда эле Нурланбек Шакиев 16 октябрда Жумгал районунда салынган жаңы мектептин ачылышына катышканын көрүүгө болот. Коомчулук жана ЖМК менен иштөө бөлүмү жарыялаган сүрөттөрдөн сол колундагы саатты байкап, анын кандай аксессуар экенин жана баасы канча экендигине кызыгып карап көрдүк. Төрага Нурланбек Шакиев бул саатын Акчы районуна иш сапары менен барганда, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукканда, андан соң Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолукканда дагы тагынып жүргөнүн байкоого болот. Бул саатты дүйнөдөгү люкс сааттардын алдыңкы өндүрүүчүсү, ошондой эле эң кымбат брендтердин бири болгон Rolex'тин сааттарына окшоштурдук. Брендтин сайтындагы сааттарды салыштыра келгенде, Oyster Perpetual Date Just 36 үлгүсүнө окшогон деталдарды аныктады. Бул жерде жазуулар менен эки жогорку жана эки төмөнкү сызыктар дал келет. Ал эми башка сүрөттө Rolex логотипи көрүнүп турат. Rolex сааттарынын өзгөчөлүгү катары циферблатындагы айлануучу бодурланган шакекче. Rolex Oyster Perpetual Date Just 36 үлгүсүндөгү сааттын баасы интернет дүкөндөрдө $13.000 тегерегинде экенин көрүүгө болот. Ал эми бренд өзү көрсөткөн баа $15.000 тегерегинде. Улуттук банктын 1-ноябрга карата курсуна ылайык $15.650 $1.397.000 сомду түзөт. Мындай саатты сатып алуу үчүн Нурлан Шакиев канча ай же канча жыл иштеши керек экенин аныктоого мүмкүн болгон жок. Анткени жакында эле мамлекеттик кызматкерлердин декларациялары жок кылынды. Бирок Rolex Date Just саатынын баасы жөнөкөй жарандардын 181 жашоо минимуму же Кыргызстандагы 149 орточо пенсияга барабар. Биз төрагага байланышып, саатын каяктан, кандай баада алганын билүүгө аракет кылып көрдүк. Бирок материалды жарыялаган убакытка чейин жооп ала алган жокпуз.